Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз даамдуу таң. Андыктан көбүнчө албетте бул тамак ашка, биздин жеген тамак ашка тиешелүү. Бүгүн дагы бизге келип калган конокторубуз бар. Аны айтырган тааныштырып өтсө. Кош келипсиздер. Нуркулов Нурсултан жана Болотбеков Нурдан биздин ашпозчуларыбыз келип калыптыр. Кутман таңыңыздар менен деп айтып өтөлү. Маанайыңыздар жакшыбы? Маанайлар жакшы. Негизинен эле даамдуу таң дегенде баарыбыз көз алдыбызга бул албетте жайылган дасторкон келет. Бүгүн эмне даярдайбыз? Бүгүн ошо эртең мененки тамактанууга жеңил тамактар жасайбыз. Ал биринчиден йогурт менен салат, сэндвич, анан блинчик. О, эң сонун. Буюрса эфир бүткөндөн кийин курсак ашкараңыз жылмаят деп ишендирип өтөлү. Ооба. Ал эми сиздер болсо урматтуу телекөрүүчүлөр калем кагаз алып, биздин экранга жакыныраак отуруп, биздин ашпозчулар эмнелерди жасайт экен, эмнелер керектелет экен, канча убакытта жасап бүтсө болот, бардыгын жазып алыңыз. Себеп дегенде бул да болсо сиздер үчүн мыкты пайдалуу кеңеш. Дегенде эле алгач азыр мандарин арчып баштадык. Азыр эмне жасагандабыз ошондо? Азыр ошо фруктовый салат жасайбыз биринчиден. Бул эртең менен жегенге абдан пайдалуу салаттар. Эртең менен жегенге абдан витаминдүү, пайдалуу жана жеңил отурат. Бизде мен азыр көрүп жатам, бул жерде идиштерибиз турат, кесүүчү тактайыбыз турат жана бананды арчып жатабыз. Банан, мандарин, алма. Алма бул бизде железо көп. Ден соолукка негизи пайдалуу. Бананда бизде белок көп. И мандарин. Ар биринин пайдасына Ар биринин өзүнүн пайдасы. Жана эле айтып аттым эле, ушул эртең мененки тамактанууда белок бар азыктарды жесек, анда биздин күнүбүздүн дагы абдан пайдалуу өтүшүнө чоң өбөлгө түзүлөт. Ооба. Ал эми Нурдан мырзага суроо беретелү. Эртең менен сиздер өзүңүздөр кандай тамактанасыздар? Эртең менен болуп жатса, мен өзүмдүн 3 балам бар. Эртең мененкисин каша беребиз, баарына жасап. Яйцалакалар жана овсянкалардан көп жасайбыз. Негизи эле эртең менен эмне тамакты жеш керек, пайдалуураак? Ашказанда кыйналбаш үчүн биздин витаминдер көбүрөөк жеш керек. Овощилерди, фруктларга көбүрөөк май бериш керек да, биздики болушат санда болду. Мындай майлуураак тамак жеп атпайлы? Кечээ күнү түндө калган 5 бармактын жылытмасы, Жылытып жеп атпайлы. Тамакты өзүңүз жасайсызбы же жубайыңыз дагы ушул? Мен жумуш учурунда жүргөндө жубайым жасайт. Так үйдө болгондо өзүм жасап берем. Кээде жубайым уктап атканда жасап. Тургузмай да, тамакка келеле деп чыгарам. Бул айымдардын кыялы болуш керек. Кыялы, албетте бул кыялы. Эгерде айым өзү дагы тамак жасаганда анча жактыра бербесе, анда бул сонун үй бүлө десем болот да. Туура. Негизинен эле көпчүлүк учурда айтып коюшат, өтүкчүнүн өтүгү жыртык деген бир сөз бар. Муну эмне үчүн айттым? Көпчүлүк учурда айтып коюшат, ашпозчулар өз жумуш учурунда гана тамак ашты жасаган болбосо, үйүндө тамак аш жасашпайт деп. Керек болсо өздөрү деле толуп кетишет, өздөрү дагы туура тамактанбайт деп. Бирок бул нерсени четке каксак да болот. Себеп дегенде биздин ашпозчулар айткандай, туура тамактанганда дагы адам баласы өзүнө биринчи кезекте туура тамактанууну коюш керек деп. Туура тамактанууну коюш керек. Анда биздин бул эртең мененки тамагыбызга өтөлү. Азыр Нурсултан мырза банандарды көбүк кылып кести, андан соң мандариндерди дагы кести, данектер менен кошо эле салып жатасыз, Жок, данектерин алабыз. Данектерин алып жатабыз. Алыш керек данектерин албетте. Жегенге ыңгайлуу болуш үчүн. Кошулуп кеткендери бейбашарага окшойт. Пайда койгонсун. Негизинен урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшылап карап алыңыздар. Эң алгач банан, мандарин жана алманы кесип алып туруп, аларды болушунча майдалап эмес, орто, орточо кылып туруп кесип алыңыздар. Бул албетте эртең менен батыраак жасалчу дагы жана ошол эле учурда сиздин организмиңизге пайда алып келчү азыктар. Азыр алманы туурап жаткан кезибиз. Ушунчалык жапжашыл болгон сонун алма экен. Негизи алманын түсүнөн дагы көз карандыбы, анын даамы ушул жөнүндө айтып өтсөңүз, же болбосо витаминдик кандайдыр бир дагы негизи алманын өңүнө жараша. Жашыл алма, бул жашыл сорт ошо семиранка деп коет. Өзүңүздөр байкаган эле ар бир сок жадаганда ошо сокто жашыл алманын сүрөтү турат. Бул эң негизи байкап көрөлү. Оппа. Мага да түшүп калды. Витамини көп болот жашыл алмада. Бул алманын аты семиранка. Кыргызчасы барбы дебейсиз? Кыргызчасын билбейт деп экен, абдан жаш алма экен. Көптөр айтып коет, кызыл алма тандабай, жашыл алма тандагыла. Себеп дегенде ал жакта темир көп деп. Бул чын элеби? Бул чындык негизи. Алманын өңү көп нерсени чечет экен да демек, Жашыл өң деген бул эми сорт алманын өзү сорт ушундай семиранка. Атайын ошо сокторго жана салаттар үчүн. Ал эми бул түстүү эмнелер болду экен булар? Демекти бул биздин йогурт,
домашний йогурт. Кадимки эле йогурт, А бул клубничный сироп. Бул азыр кошобуз. фруктовый салатты ошо йогурт менен Коздойбуз, коздойбуз. аралаштырабыз. даам беребиз деп дагы айтсак болот. Мына йогурт коюлуп жаткан мезгили азыр. Жегиси келип атат, аябай белек кармана албай турат бул жерде. Мен эфирден кийин көрүшпөй калат окшойм да. Эфир сүртүн алып жеп келейин да. Албетте тамаша. Бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде туура тамактанууну кааласаңыздар, жазып алсаңыздар дагы болот. Бирок жазып алыштын эле кереги жок, себеп дегенде аябай оңой жол менен жасалат десек дагы болот. Андыктан биздин Нурсултан мырза менен Нурдан мырзанын азыркы эмгегине күбө болобуз. Биздин салат даяр болуп калды окшойт. Биздин салатыбыз даяр. Кийинки этап. Кийинки этап бул биздин блинчигибиз быштак менен. Быштак менен жасалган блинчик, Куймакты жасоонун жолдорун ар бир эле айым билсе керек. Бул анын ашканасындагы эң негизги тамактардын дагы катарын толукташы керек деп айтып өтөйүн. Мен дагы сиз дагы айымдардын эсине салып өтпөйсүзбү? Балким мырзалар дагы азыр кызыгып жатышкандыр. Куймак кантип жасалат деп? Куймак бул негизгиси сүт, жумуртка. Эң негизги керектүү азыктар. Андан кийин даам бергичтерди өзүңүздөр туз, кумшекер сыяктууларды кошуп алсаңыздар болот, Азыр биз ошондо ичине мен да азыр байкап жатам, бул жерде быштактын ичинде изюм дагы бар экен, мейиз дагы бар экен. Быштактын ичинде мейиз, чернослив бар, мейиз бар болду. Быштакты каймак менен аралаштырабыз. Бул бизде ошондо комплекстүү эртең мененки тамак болуп жатат окшойт, Эми урматтуу мырзалар, элестетип көрүңүздөр. Оңой жасалчу эртең мененки витаминге толгон тамак жубайыңызга сиз дагы эртең менен белек катары алып барып берсеңиз болот. Муну көбүнчө биз чет элдин кинолорунан, кино тасмаларынан көрөбүз. Туура айтасыз. Уктап жатканда же кофе менен бир канча тактайчага коюп алып тамактарды алып келет. Муну сиз дагы ишке ашырсаңыз болот. Ал үчүн болгону таңшола берүүсүн дайыма көрүңүз. Себеп дегенде башкачылар дайыма байма-бай келип турат бизге дегендей. Бүгүн болсо жеңил жана ошол эле учурда пайдалуу тамакты биз даярдап атабыз. Үчүнчү бул бутерброддун жасалуу ыкмасын дагы сиздерге айтып өтөлү. Ичинде эмне бар ошолорду айтып? Бутерброд бул ичинде бизде сыр бар голландский. Халал колбасабыз бар. Анан жана жумурткабыз бар. Вау. Жон гана ушундай бир нанды алып, анын ичин оёбузбу, ошондой. Ичиндеги нандын көкөмдөрүн алып чыгып алып, ичине жумуртканы куюп, халал колбасасын куюп, сыр, голландский сырды коюп туруп, бышырса ушундай сонун тамак даяр болот экен. Абдан жөнөкөй жана ошол эле учурда пайдалуу десек болот. Инстаграмга киргизсеңиз так уят болуп эсебиз. Бир аз кармап туруп, жалпы телекөрүүчүлөргө көргөзүп коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей, эгерде сиз эртең менен кандай тамактансам, кантип ашказанымды сүйүнсөм, деги эле кандай пайдалуу тамактар бар болду экен деген болсоңуз, анда мынакей биздин Нурдан мырза менен Нурсултан мырза даярдаган өзгөчө буга ат коюп койсок болчу да, Таңшола деп коелу. Таңшола деп коелучу. Мага да ушул ат абдан Таңшола, ал эми мунун авторлору айтылган жана белекте, өзүбүз киргизип алганбыз. Нурсултан менен Нурдан эмес деп. Буну даярдап алдык. Рахмат. Сиздерге берүүчү жеке суроолорубуз бар. Негизинен айтып коюшат, ошол сөз туурабы? Эртең менен ойгонгондо сөзсүз түрдө суу ичип коюш керек, бирок муздак эмес деп айтышат экен. Негизи ал изилдөө боюнча ал биздин үйдө болгон аба ырайы, жакшы температурада болгон суу ичиш керек. Ар бир суунун өзүнүн бизге тиешелүү нерсеси бар. 200 грамм суу ичсеңиз, ал уже бөйрөккө жардам берет. 400 грамм ичсеңиз, ал уже кан айланманы жакшы жүргүзөт. 1 литр ичсеңиз, негизи ошо 1 литр ичиш керек. Ал эми ушул 1 литрдин баарын сразу ичпейсиз. 15 минут убакытта. Бөлүп ичиш керек. Бирок ушул көпчүлүк адамдар дагы ушул сууну кабыл албаган дагы адамдар бар. Анткени ар бир адамдын өзүнүн организми ар кандай деп айтып кетишет да. Аларга кандай ыкманы колдонуш керек? Алар бул нерсенин айласын кантип табышы керек? Негизи ал жөнүндө билбейт экенмин, бирок аракет кылса болот ошол нерсеге. Ага көнсө болот, Көнүрсөк болот. Нурдан мырза, сиз өзүңүз ушул нерсеге карманасызбы? Суу ичиш керек, бир күндө 1 литрден кем эмес суу ичиш керек деген сөздөр. Мен байкем өзү спортсмен, өзү күнүнө 2 литр суу ичет, эртең мененкисин. Сразу бир ичип кетет, 2 литрди. Түштө 2 литр, кечке мала 2 литр ичет. Постоянно ичип турат. Күнүнө 6 литр. Адамдын эмеси, денеси получается 70 или 80% суудан турат экен. Ошондон башка көп суу ичет да. Аны көрүп мен да көп иче баштадым да башында. Азыр организм көмүп калат экен, мен да көп ичмесмин башында суу.
мындай эле кетип калчык да жумушка. Азыр получается постоянно суу ичип турабыз эртең менен стакан эле ичип турам эртең менен турганда. Кайнатылган суу турат үйдө постоянно. Эң сонун. Негизинен бул эми тамашалуу суроо десем болот, себеп дегенде көпчүлүк тасмалардан же болбосо ашпозчу мырзаларды байкай турган болсок, же алар тамак жасап атып өзүлөрү тоюп алабы, бир аз мындай толуп башташат. Анын себеби эмнеде болду экен? Ал эме экен, бир врач изилдеп чыгыптыр да. Себеби мага аябай керек болуп атат, кантип толуш керек. Мен получается күнүнө тамак ичпейм дейт, бирок өлө толук экен да. Анан врач келип бир чакап келип берет экен. Күнүндө тамакта ичкен тамагыңыздардын ушуну качтан алып чаккага төгөрүлө депчи. Анан ошо бир күн убакытта ар бир тамактан заказ көп да өтөрөт да, ошондо ар бир тамактан ос жеп сала бергенде получается бир чака полный толуп калат экен да. Бир күндө. Бир күндө 10 литрге, 8 литрге жакын тамак ичип калат экен да. А так мында отуруп тамак ичпейт экен да толук. Сиздерде да ушундайбы? Бизде болуп турат андай дагы. Бир текшерип көрүңүздөр, эмне дейсиз? Рахмат таң эрте келип биздин маанайыбызды көтөрүп, жалпы теле-көрүүчүлөргө жардам катардагы көзүн жоосун алган жана аябай биздин табитти ачкан жеңил тамак жасап бергениңиздерге кийинки эфирлерде күтөбүз. Чоң рахмат сиздерге, пайдалуу кеңештериңиздер менен да бөлүшүп кеттиңиздер. Анда эмесе бүгүн бизде конокто Нуркулов Нурсултан жана Болотбеков Нурдан болушту. Бизге сонун өзлөрүнүн кеңештерин жана эртең мененки комплекстүү тамагын дагы даярдап кетишкен учуру. Алдыңкы мүнөттө көрүшөбүз. Ал эми биз болсо, ос тиели.